Андан кейін bizde aylı hükümetler yılına memleketteki aylı hükümetler respublikalık büdjetten 1 milyar 423 milyon 225 bin so'mlik karajat bölünüyor. Urmatlı tuğanlar, aylı hükümetler niçin datasa berебиз? Oşol ketken akçaga, 1,5 milyar akçaga вооружение albaylık mı? Teknik albaylık mı? Emne üçün aylı hükümetke berебиз? Aylı hükümetler özlerine özü karşılay turgan emesi mümkünçülükleri var. Prosto biz aylı hükümetke mümkünçülük bereyli, alar özlerine özler bagat. Muna aylı hükümet hiç demeden zaниматься etpeydi. Barat, mınake жер налогын çoğultat bolçu. Urmatı prezidentimiz moratoriy объявить etip koydu 24 жылга чейин. Жер налогын төлөбөйт. Азыр эмне кылат? Госфонддун жери, мамлекеттик фонддун жерин арендага, субарендаға берет, башка эч кандай жумуш жок. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, мунду отура берсек, анда кандай болот анда? Алма буш озматы иштеп эле айыл өкмөтү иштебей отура берсе, анда качанга чейин бир мамлекет айыл өкмөттөрдү багат? Бардык айыл өкмөттөр азыр мынакей өздөрүнө өзү бага турган мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул маселени урматтуу Аскарбек Сапарбекович сиз көтөрүшүңүз керек. Эгер айыл чарба министрлигинде сиз реформа жасаймын, мынакей урматтуу Аскарбек Сапарбекович өмүр бою министр болуп калыңыз. Биздин эч кандай каршылыгыбыз жок. Мына буюрса 2 жыл болду иштеп атканыңызгачы, 5 жыл болуңуз, 10 жыл болуңуз, но мондай достойный реформа жасап, мынакей Аскарбек Сапарбекович мондай реформа жасаган деп сиз менен сыймыктана турган жумуш болуш керек. Ошон үчүн ушул эмени урматтуу депутаттар, урматтуу Аманкан Батырбекович, сиз дагы абдан ушул эмеде айыл чарбасында көп иштеген адиссиз, ушул маселени кандай тоскоолдуктар бар, мамлекеттик фондун иштеткени, аны конце концов бирөө иштетиш керек да. Иштетпесек, айыл өкмөттөр жаман көнүп алды. Биз качан болсо мамлекетти талап тоноп жейбиз. Пенсионердин тонойбуз, башкадай тонойбуз. Мамлекет конце концов бул резиновый эмес да. Конце концов лопнет государство. Канча деген дүйнө жүзүндө миллиондогон жарандар жүрөт. Мамлекети жок. Биз монда алакандай мамлекетибизди башкара албай атабыз. Ушул мен сизге урматтуу Аскарбек Сапарбекович ушул абдан суранат элем. Ушул мамлекеттик фонддун жерин сөзсүз көзөмөлгө алып, ушул жерде бир реформа жасайлы, сиз менен чогуу. Эгер башка жактан бир мындай бир тоскоолдуктар болсо, мынакей урматтуу депутаттарыбыз турат, баардыгыбыз чогуу мына ушул эмени маселени чечкендей болойлук.